Нарын шаарынын ички жолдорун жаңылоо жумуштары башталды. Быйыл каланын 44 көчөсү жаңыланат. Учурда алгачкы иштер мына ушул городок чөлкөмүндөгү Муса Баятов көчөсүндө жүрүүдө. Буга чейин көчөнүн эски асфальты сыйрылса, бүгүн кум шагыр аралашмасы төгүлдү. Ошол эле учурда бир жагынан жолдор тегизделүүдө. Ушул эле чөлкөмдө Ак Мөөр, Мукамбет уулу Улан, Чоробаев көчөлөрүндө да жумуштар жүрүүдө. Мында 1 чакырымдан ашык жолго асфальт басылат. Каланын борбордук бөлүгү болгон Жаманкул Алаев көчөсүндө да иштер кызуу жүрүүдө. Илгери мына Кычан мектебинин айланасынан бери асфальттанган. Биз кичинекей кездерде мына биз эле канча жашка келип калдык азыр. Мына жатат. Дагы канча деген жерлер жатат. Балдарыбыз баса албайт. Баткак саткактарда. Мына бул акырындык менен эми мына Кудай шүгүр жолдор бүтүп атат, Кудай буйрса мынакей. Такыр эле айлас болуп калган. Суу каптап, суу чөгүп, бул жерден машина өтө албай, балдар өтө албай эле калган. Анан кантип сүймөсүң, потом жолуң оңолуп атса, асфальттан атса, потом таза кирип, таза чыгасың да. Жол куруу жумуштарын Кыргыз автожол ишканасынын аймактагы 2 мекемеси аткарууда. Асфальтка чейин ошол 15 сантиметр кумшагыл аралашмасын төгүп, жайып, таптап даярдайбыз основаниясын. Андан кийин асфальт түшөт. 6 сантиметр асфальт, туурасы 6 метр болгон. Нарын шаарынын ички жолдорун калыбына келтирүү маселеси мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жакында эле Дуанга жасаган иш сапарында көтөрүлгөн. Жеринде дароо тийиштүү кызматтарга тапшырмалар берилген. Каланын 44 көчөсүнүн жолу жасалат. Анын 42си жеке демөөрчүлөрдүн каржысына салынса, 2 каттам республикалык бюджеттен оңдолот. Ленин көчөсү общий немеси протяженность узундугу 9,5 километр, ал эми ширинасы 15 метр болгонтат. Бу жака деген толугу менен бүт сметага кирип атат. Арык, ирригация, тротуарлар менен бүт толугу менен кирген тат, бар жур шар жур менен. Полный. Дорожный разметка, светофор деген башка ушундай немелер бүт камтылып атат. Сагынбай Орозбак көчөсү да уланат. Райондук больницадан наркы Ажыбек Батыр жаңы жолдун көчөсүнө чейин 1 километр 280 метр болуп. Жол оңдоо иштерине байланыштуу 200дөн ашык бак-дарактар кыйылып, троллейбустун линиясынын түркүктөрү жылдырылат, айрым кызыл чийинге чыгып кеткен тургундардын курулуштары бузулат. Учурда мындай объектилерди аныктоо иштери жүрүп, эскертүүлөр берилүүдө. Ал эми демөөрчүлөрдүн эсебинен жасалып жаткан жолдордун ирригациялык арыктары менен тротуарларды оңдоо жумуштарын мэрия жасайт. Дүйшөн Шаршембеков, Нор Сабылаев, Алато 24, Нарын облусу.